Assalomu alaykum dostlar. Biz bugün özümüzdün өлкөбүз тууралуу, кененирээк айтканда, Борбордук Азиядагы Кыргыз Республикасы жөнүндө кененирээк сиз билбеген жана биз билбеген маалыматтар тууралуу болмок. Кыргыз Республикасы Борбордук Азиядагы өлкө болуп саналат. Жалпы аянты болуп 198,5 миң квадрат километр болуп саналат. Анын 4,4% суулуу жерлерди ээлейт. Биз жашап жаткан Кыргыз Республикасы 4 мамлекет менен чектешет. Түндүктөн Казакстан Республикасы, ал эми түштүк батыштан болсо Өзбекстан жана Тажикстан Республикасы менен чектешет. Ал эми чыгыштан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Эң эле ири шаарларыбыз болуп Бишкек жана Ош шаарлары болот. Кыргыз Республикасынын борбору болуп Бишкек шаары саналат. Мамлекеттин деңиз деңгээлинен эң бийик жери Жеңиш чокусу. Ал 7439 метрди түзөт. Ал эми деңиз деңгээлинен орточо бийик жери 2750 метрди түзөт. Жана эң жабыс жерибиз болуп 401 метрди түзмөкчү. Сиздерде суроо пайда болуп калышы мүмкүн, Жеңиш чокусу кайсыл жерде жайгашкан деген. Ысык көлдүн чыгыш тарабында, кыскача айтканда Кытай менен чектешкен жерде. Бул чокуну кимде ким багынса, эң бийик жерине чыкса, ал кишиге Ак Илбирс деген наам ыйгарылат. Мамлекет тууралуу айтканда, мамлекет 7 областка бөлүнөт. Баткен областы, Ош областы, жана ошондой эле Жалал-Абад областы, Талас областы, Нарын областы, Ысык көл областы жана Чүй областы болуп эсептелет. Ошондой эле ар бир областтын кызыктуу, кооз, адам суктанаарлык тоолору, суулары, көлдөрү жана табышмактуу жерлери бар. Ушуну менен биз бул чыгарылышты аяктап калбайбыз. Кийинки чыгарылышта ар бир областка кененирээк токтолгонго аракет кылабыз. Ал эми мамлекеттин башкаруучусу болот дегендей эле биздин эң биринчи башкаруучубуз, мындайча айтканда президентибиз Аскар Акаев болгон. Андан кийинки президенттер сүрөттө көрүп турганыңыздай эле президенттер башкарган. Ал эми 5-чи президентибиз болуп Сооронбай Жээнбеков Шарипович башкарып келе жатат. Достор, биз ушуну менен бул видео чыгарылышыбызды аяктайбыз. Кийинки чыгарылышыбызда сиздерге областтар тууралуу кененирээк айтып бермекчибиз.